Сау урматтуу мекендештер, биздин эфирден катышып алсамыз сары биздин ютубтан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн бизде Эмре Алымжан кызы суроолорго жооп бермекчи. Негизги суроолор материнский капитал, пособие жана балдарды садикке, мектепке тапшыруу, ошондой эле ипотека алуу боюнча болмокчу. Суроосу бар мекендештер кезекке жазылабыз. Кнопканы бассаңыздар, мен сиздердин микрофондорду жандырам. 4-4 болуп суроо бере берсек болот. Бизде азыр катышуучулар бир аз болгондуктан мен бүгүн микрофонду жандырам. Кезек менен сурообузду бере беребиз, макулбу? Бардыгыңыздардын микрофондорду жактым. Кимде вопрос бар, ким суроо бере турган болсо, мен суроо берсем болобу, уруксат берип суроо бере берсеңиздер болот. Азыр комментарийде бир суроо бар болчу экен, ошол суроону неме алайын. Адамдар суроо берчекте. Куатбек, бир кыз дагы жазган экен, тиги как раз телеграм каналдардачы, декреттен декретке кетсе болобу депчи, мен да көрүп калдым эле ошол немелерди. Обаңыздар, декреттен декретке кетсе болот. Мисалы үчүн, по закону бала төрөлгөндөн кийин 140 күнгө декрет берилет. Ал деген жанагы 70 дней до родов, 70 дней после родов. Ал декретный деген жанагы сиз официально иштеген болсоңуздар, жанагы декретный выплатанын түшүшүнүн убагы. 70 дней после родов болгондон кийин где-то 70 күн, бир 2,5 айдай болот да. Ошо 2,5 айдан кийин официально иштегендерге по уходу за ребенком до 1,5 лет пособие жумуштан түшүп баштайт. Анан до 1,5 лет. Анан мурда деген с 1,5 до 3 лет 50 рубльдан төлөнчү. Кийин ошол 50 рубльди токтотуп коюшту, бирок по закону сиздер деген ошо официально иштеп аткан жумушуңуздарда 3 жылга чейин местаны кармап турсаңыздар болот. Силерди эч ким увольнять этпейт. Эгерде биздин көпчүлүк келиндерибиз как раз декреттен декретке кетишет. Ошол убакта экинчи жолу сиздерде боюңуздарда бар болуп калат болсо, кайра жумушка кайрылып келиш шарт эмес. Жылдарын алмаштырып эле. Даже бывает такое, что биринчи декреттен алган суммаңызга караганда экинчи декреттин акчасы көбүрөөк болот, именно декретный. И по уходу за ребенком деле как положено жаңы төрөлгөн балаңыздын 1,5 жашка чыкканга чейин пособиясын ала бересиз. Эгерде ошол жерде ортодо бир какой-то пробел болуп кала турган болсо, мисалы үчүн уже балаңыздын жашы 3кө чыгып калды, бирок сиз уже 7 айлык болуп калдыңыз да, уже почти 1 айдан кийин уже сиз декретке чыгышыңыз керек болот. Бухгалтерияга телефон чалып, сүйлөшүп эле, сиз канча убакыт бар болсоңуз, ошончо убакытка эле жумушка чыгасыз дагы, даже иштешиңиз шарт эмес. Ден соолукка байланыштуу келип эле жөн эле отпуск жазып эле, либо больничный жазып туруп эле, ошол убакытты эптеп өткүзүп туруп, анан 1 айдан кийин уже по новой декрет оформлять этип туруп кетсеңиз болот. Главное, чтобы бухгалтерди в курсе кармап, бухгалтерге телефон чалып сүйлөшүп койсоңуздар, эти вопросы все решаемы, кыздар. Декреттен декретке кетсе болот, как положено. По уходу да аласыздар, и еще декретный да акчаны аласыздар. Ушул суроо болгон экен, как раз телеграмдан мен окуп калган болчумун. Ошол суроону мен да окуйн деп жаткам азыр. Жакшы болду. Так, урматтуу мекендештер, суроосу барлар тартынбай кнопканы басабыз, либо комментарий, либо мен личкама жазабыз. Кече сиздин кече күнү как раз ипотека боюнча дагы суроолор келип аткан экен каналыңызда деген. Куатбек мырза, мен прям подчеркивать этип айтып кетейин. Биздин аудитория, жанагы биз өзүбүз башталганда российский паспорттар менен иштеп баштаганыбыз үчүн пособия, всякие выплаты, жана 450 тысяч субсидия, квартира алгандан кийин аябай много моментов есть. Ошолорду иштеп жүрүп, акыры түгө келип туруп, биздин потенциальный клиенттерибиз в основном российский паспорты барлар, биздин кыргызстандык, ошо как бы кыргыздар, но с российскими паспортами. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биз деген вторичка менен Кыргызстан паспорттары менен иштебей элебиз. Ключевая ставка өткөн прямой эфирде дагы айтып бердик, бүгүн да айтып кетейин. Ключевая ставка деген жана Центробанк банктарга таркатып берүүчү акчасынын процент ставкасы 16%. Аны банктар алышып 17, 18, 19, 20%ке чейин элдерге таратышып атат да. Элдерге таратканда эми получается средний цена өткөндө да мисал кылып кеткенбиз, 10 миллиондук үйгө почти төлөм 200 миңдей болуп калат. Кыргызстандын паспорты же болбосо силер жана вторичкада даяр үйдү алабыз десеңиздер, төлөм бүгүнкү күнү кыздар примерно плюс-минус 10 миллиондук үйгө
где-то 200 миңдей, 170, 180, 200 миңдей болуп атат. Ошон үчүн 1 жылдан бери вторичка менен анан Кыргызстан паспорту менен иштебей элебиз биз. Бүгүнкү күнү жеңилдетүү жанагы системалар только российский паспорттарга. Ушул жерден айтып кетиш керек. 1-июлдан баштап 2024-жылга чейин бул программа болгон. Семейный ипотеканы калтырабыз деп сунуш предлагать эткен президент Владимир Путин. Бирок именно адресный кылып коюшту. Семьяда 6 жашка чыга элек баласы бар болсо, ошолор гана 6% менен ипотека оформлять ете алат. Льготный ипотека, сиздин эгер просто российский паспортуңуз болсо, же болбосо мындай баласы жок, же жаш бойдоктор, же балдары чоңоюп калгандар болсо, анда аларга льготный ипотека. Ошондой жарандарга айтып кетип турган сөз, до 1 июля 2024 года сделка ачып алганга аракет кылыңыздар. Потому что после этого условиясын өзгөртүп салат. Же болбосо вообще жокко чыгарабыз дешип атат да. Бул аябай бүгүнкү күнү аябай бир жеңилдетүү, бир жакшы условиялар түзүлүп атат да. 6 жашка чейин баласы барлар семейный ипотеканы калтырат, и процент ставка 6%тен калат деп, как бы, по крайней мере, обещали. Ошон үчүн колдон келишинче кичинекей балдары чоңоюп аткан болсо, жашы уже 1 жылдын ичинде бир 6 жашка чыга турганда болсо, шашылыңыздар. Анан быйылкы жылдан баштап, 24-жылдан баштап как раз семейный ипотеканы бир семьяга бир эле квартира алса болот деп чектөө коюп койгон. Мурда неограниченный количество алса боло берет эле да. Аябай көп ушинтип инвестиция кылгандар эле аябай көп болчу. Ошон үчүн прям айтып кетиш керек, аракет кылып, льготный ипотеканын условиясы деген 30% первоначальный төлөм, 30%. И сумма лимита, одобрение берген сумма 6 миллионго чейин эле болчу. Просто российский паспортуңуз болсо, жаш балдарыңыз жок боло турган болсо, эгер 2 бала до 18 жашка чыга элек, же бир баласы 2018-жылдан төлөлгөндөн кийинкилерге 6%тен первоначальный взнос 20%, а максимальный сумма лимита 12 миллионго чейин берип атат эле. Анан бизде дагы бир айтып кете турган нерсе, бөлүп төлөө системасы менен биз алып берип аткан курулуш компаниялардан көпчүлүк учурларда ушундай бир сатылбай калган остаток квартиралар болот. Естественно, бул деген мындай каптал жактагы квартиралар, этаждары 1-чи этаж же болбосо акыркы этаждар болушу мүмкүн. Ушундай бир остаток квартиралардан, мындай ачыгын эле айтыш керек, ошондой квартиралар сатылбай калган квартираларды 1-чи төлөмүн жана первоначальный взносу деген бөлүп төлөө системасы менен берет. Ооба, квартиранын баасы где-то примерно 15%ке көбөйтүлөт, эгер сиздер максимальный срокко договор заключать эте турган болсоңуздар. Бирок условиясы чем башка застройщиктерге караганда өтө эле жакшы. Мисалы үчүн Инградтан квартира алгандарга почти от 17%тен 15%тен 30%ге чейин без первоначальный взносу болгондо ушинтип кымбаттатып салышып аткан. Бүгүнкү күнү дагы 1-2 застройщиктер бар. Без первоначальный взносу алса болот, бирок кыздар прям айтып кетиш керек, үйдүн баасы 13-14 миллионго чейин даже көпчүлүк учурда кымбаттатат да ал. Без первоначальный взносу дегенден кийинчи. Ошон үчүн невыгодно болуп калат. Ежемесячный төлөмдү ар ай сайын чагып келгенде 70, 80, 90 миңге чейин барат. Анан ипотека менен эле жашоону чектеп койбош керек. Бул деген аябай эле некомфортный сумма. Ошон үчүн биз көпчүлүк учурда лучше 1 жыл кыйналып, первоначальный взносу чогултуп келгиле дагы, анан кийин неме кылсаңар болот деп айтабыз. Да, эмне эле айтып кетиш керек. Кубатбек мырза, пока суроолор жок болуп турса, мен айтып кете берейин. Бизде өзү негизи основной бир 5-6 эле көйгөй бар да. Күйөөм таксиде иштейт. Же болбосо мен официально иштебейм. Биз пособие албай жүрөбүз. Кандай кылсак болот? Кыздар, бул прямой эфирде YouTubeга чыгаргандан кийин көпчүлүгү көрүп, отзывдарда окуп атабыз. Кайтарым байланышта болуп атат. Көрдүк, ошол жактан уктук дегендер дагы. И ушул неофициально иштегендерге көпчүлүгү билбей калышат экен. Самозанятый, мой налог деген приложение скачивать этип, мамлекет өзү закондуу түрдө ошол жолду разрешение берген. Мой налог деген приложение скачивать этип, госуслуганын логин паролу менен кирип эле, самозанятый ачып, өзүңүз прописаны региондо 2 МРОД деп коет, 2 прожиточный минимум. Аны интернеттен эле көрсөңүз болот. Мисалы үчүн Москвада прожиточный минимум деп туруп эле урсаңыз 2024-жылы деп, сизге бир определенный бир сумманы жазат. Мисалы үчүн 20 миң деп. 2 МРОД деген ошо 20 миңди 2ге көбөйтөсүз дагы. Минимальный сумма чека бир 40 миң урсаңыз, сиз ошол доход менен пособияга тапшырсаңыз болот. Ар бир региондун өзүнө бир жараша немелери бар. Москваныкы өзгөчө, как всегда. Не менее 10 месяцев деп айтылат. 10 айдан кем эмес. 10 айдан кем эмес. Күйөөңүздөр көпчүлүк учурларда Кыргызстан жараны боло турган болсо дагы быйылкы жылдан баштап жанагы многодетное удостоверение деген жеңилдетүү немеси бар, күбөлүгү бар.
ошол многодетный удостоверениеге Кыргызстандын жарандарын да кошпой атат. Мурдакы эски правилалар боюнча пособияларга одобрение алгандар пока башына келмейинче билбейт да. Анан качан гана продление келгенде уже карашса доход жок и пособияга өтө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала даяр болуп туруңуздар. Анан дагы ушул жерде бир өтө айтып кете турган налог ФЛ деген приложение бар. Налог ФЛ деген приложение бар. Ал приложенияга дагы госуслуганын логин пароль менен эле кирсе болот. Прям аябай российский паспорты бар кыздарга, энелерге айтып кете турган нерсе, Москваны ушул эле көйгөй кармап турат да, пособияларга одобрение алдыра албастанчы. Налог ФЛ деген приложенияга кирип туруп, банковские счета свои, реквизиты, ошол жерге кирип, сиздин атыңызда канча карточка ачылган, ошолор ачык боюнча көпчүлүк учурда калып кетет. Лично мен өзүмдө өткөндө айтып берген болушум керек эле. Промсвязьбанкта годовое обслуживание деп бир 2000 канчанчы жылкы ачылган карточканы каждый месяц по 100-150 рублей карызга киргизе бериптир. Мен кечегиде барсам бир 7000 рубль карыз болуп калыпмын. Аны деген төлөсөң акыры жакшы менен бүтпөйт. Ошон үчүн керек эмес карточкаларыңыздарды полностью жаап салыңыздар. Дагы бир жолу кайталайм, налог ФЛ деген приложениеге кирип, ошо банковский өзүңүздөрдүн счетторуңуздарды жаап салыңыздар. Ал эртең счеттор деген аябай немесин зыянын тийгизет да, пособие тапшыргандарчы. Московской областта дагы карточкаңыздарга лишний акча салбаңыздар. Купля продажа боло турган болсо, же болбосо бир чоңураак суммада машина сатсаңыздар, же картага бир 500 миңден өйдөрөөк акча салып койсоңуздар, ошол акча деген доходко эсептелинип, Московской областта дагы пособияга өтүшү өтө кыйын болуп атат да. Өкүнүчтүү жери бул акча жөн эле карточкага кирип чыккан да. Доход деле эмес, болчу жөн эле карточкага бир эле жолу кирип чыккан. Эми ошону дагы доходко эсептешип, пособиядан 1 жылга чейин отказ болуп атат. Эгер сиздердин пособияңыздар отказ болуп аткан болсо, расчетный период деген таблица бар. Ошол таблицаны интернеттен карап туруп, мисалы үчүн азыркы күндө апрель айында пособияга тапшырсаңыздар, 1 марттан баштап 2023 жылкы былтыркы доход каралат. Ошон үчүн эгер быйыл карточкаңыздар тазалап барсаңыздар, силер 1 жылдан кийин гана спокойно пособияга өтө турган возможность бар. Ошон үчүн азыркы апрелде 1 марттан 23 жылдан баштап 2 февралга 29 февралга чейин 2024 жылга чейин расчетный период каралып атат. Ошол расчетный периодто сиздин көбүрөөк акча кирип чыккан немеси, мисалы үчүн көпчүлүгү пособияга тапшырышат экен, отказ келсе, значит бизге отказ келди экен деп отуруп калышат экен. Жок, расчетный период деген таблица ар ай сайын алмашып турат. Ошон үчүн эгер мурдакы айда өткөн эмес болсоңуз, бул айдын башында дагы кайра баштан тапшырып койсоңуз болот. Же болбосо мурда күйөөсү жакшы бир жумушта иштеп жүргөн, зарплатасы аябай жакшы болгон, доход превышение болуп өтпөй аткан болсо, 5-6 айды ортодон өткүзүп туруп, анан кийин пособия тапшырса өтүп кетет. Самый главный жана расчетный периодду жылдырыш керек да. Бир жолу пособия тапшырса өтпөй калса, ошол ойдон сдаваться этип калып калбаңыздар. Кайра аракет кылыңыздар. Ар айдын башында жок дегенде бир жолдан тапшырып койсоңуздар, өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Суроолор болсо угайын. Мат капиталды иштетти. Эми региональный мат капитал аламбы, прописка Курганская область. Курганская областьта региональный материнский капиталды ал деген только өзүңүздүн соцзащитаңызга барып, ошол жактан гана оформлять этесиз. Ал региональный материнский капитал болгон үчүн только ошол регион гана жооп берет. Ошол региондон гана оформлять эте аласыз. Обычно материнский капиталды деген бала төрөлгөндөн кийин, азыр пенсион фондторго да барсаң же бүт эле социалдык тармактарга кирсең, материнский капитал на автомате уже госуслугага чыгып калып атат. Эгер на момент рождения и мама, и ребенок российский паспорт боло турган болсо, автоматом эле госуслуга онлайн болуп чыгып калат. А все остальные региональные выплаталарды, региональный ушундай бир немелерди ал только регионго барып гана оформлять этишиңиз керек болот. Анан ушул жерде дагы бир кыстырма, мисалы үчүн региональныйды только региондон гана иштетсе болот. Мен билем, Екатеринбург шаарында деген индексациядан кийин 160 миң болуп калган. Помимо материнского капитала 630 миң бүгүнкү күндө деген көпчүлүгүнкү, плюс еще 450 тысяч на погашение ипотеки мамлекет берет. Андан сырткары региональный материнский капитал деген да бар. Аны ошо 100 миң, 150 миң, 160 миң ар региондордо ар кандай региондун өзүнүн бюджетине карап бөлүнүп берилет. Анан ошол материнский капиталды только өзүңүздүн гана регионуңузга иштете аласыз. Это тоже как бы на погашение. Ипотекаңыздан минус кылсаңыздар болот. Анан Кубатбек мырза, материнский капитал жөнүндө дагы бир кыстырма айтып кетейин сөзсүздө. Материнский капитал эгер үйгө кошула турган болсо, же болбосо мындай бир аябай муктаждык болуп, материнский капиталга үй алып коюшуп, жандай региондордончу. Мен өткөн прямой эфирде да айткам, бүгүн да айтып
атам, кыздар, эгер колуңардан келсе ошол материнский капиталды региондордон керексиз, жараксыз үйлөрдү албаңыздар. Бүгүнкү күнгө чейин личкага келген суроолордун эң көпчүлүгү эже бизде прописка жок, материнский капиталды кичине обналичивать этип ортодон бир акча чыгарып берип неме кылса болот экен, ошону кандай кылсак болот деп. Кыздар, бул нерсенин аягы бар. Сөзсүз түрдө бир убакыт сааты келгенде деген ал мамлекет берген акчасын кайра талап кылып сурап баштайт. Каяка иштеттиң, эмнеге иштеттиң, канча акча болду, эмне болду, үйүң кана депчи. Ошон үчүн эртең иш козголуп, бул нерсенин да түбүнө жетет. Этият болуңуздар. Аварийный состояниеда үйлөрдү алышып алып, өздөрүнүн үйүнө өздөрү пропискага кое албастан, же болбосо ал үйлөрдү алып коюшуп, эч ким жашабастан, свет суусунун акчасы аябай көп болуп, ушинтип неме кылгандар, страдать эткендер аябай көп. Колдон келишинче материнский капиталда мындай бир жашай турган керек бир туура инвестиция кылган аракет кылыңыздар. Орто жолдон акчаны чыгарып берем, кел мага материнский капиталым дегендерге ишенбеңиздер. Бунун арты жакшы нерсе менен бүтпөйт. Кечээде дагы бир тема козголду. Бир эженики бир 20 жыл дегенде чыгыптыр да. 20 жыл почти. Ушундай бир иштер менен жүргөнүн эч ким билген эмес, бирок убакыт сааты келип ошол көтөрүлгөн да. Суроо экен ал неме? Деп айтсың. Ол бүтүп кой сөзүң, анан бир жол аяктап кой. Анан ошол материнский капиталды, мисалы үчүн үй ала турган болсоңуздар, первоначальный взнос кылып, балдардын жашы кичинекей 18 жашка чыкмайынча иштете албайсыздар. Материнский капиталды пособие кылып чыгарсаңыздар болот. Же болбосо балдардын лечениясына, балдардын обучениясына, апанын, энесинин өзүнүн пенсиясына чыгарса болот. Жок дегенде ал материнский капиталды эч жака иштете албасаңыз, жок дегенде балдар эртең чоңоюшканда окуу жайга да иштетсе болот да. Үйдүн асты жагындагы жана робототехника, мындай бир кружоктор болуп атпайбы, шахмат. Мурда только юридический статусу бар гана компаниялар менен заключение договору кылып ошо материнский капиталдан акча төлөп алса, азыр ИПга да разрешение берген. Үйүңүздүн жанындагы эле бир ушундай бир балдарыңыздын бир кружоктору боло турган болсо, ошол кружокторго барып деле я хотела бы с материнского капитала оплачивать десеңиз, ал өздөрүнүн реквизиттерин беришет, анан ошол жака акчаны материнский капиталдан төлөп неме кылсаңыз болот. Ошон үчүн материнский капиталды колдон келишинче мындай бир максимально пайдалуу жака иштетсеңиздер жакшы. Анын иштете турган жолдору аябай көп, аябай пайдалуу да еще причем. Машинага постоянно суроо беришет, машина алсак болобу? Жок. Материнский капиталга машинаны алабыз деп канча жолу көтөрүшөт Госдумада бул вопросту, бирок эч качан голосованиядан өтпөйт. Материнский капиталга машина алса болбойт. Так, Асида бериңиз сурооңузду. Анан комментарийде 2-3 суроо айда болду. Асида сурооңузду бериңиз, анан комментарийлерди окуйлу. Асида кнопканы басып сүйлөңүз, суроо барбы? Так. Асида суроо жок болсо, анда комментарийдеги суроолорго өтөлү. Менин балдарым граждан РФ, күйөөм Кыргызстан, еще выдворение болуп кеткен. Кантип пособие тапшырсам болот? Самозанятый дейт. Самозанятый мененби дейт. Самозанятый менен. Куатбек мырза, ушул жерде самозанятый менен тапшырса болот. Ооба. Эки варианты бар. Выдворение болуп кетип, эгер энеси балдары менен Россияда боло турган болсо, эми жашоо шарты ушул нерсеге алып келип койгон болсо, эми жалгыз бой аял да почти получается, күйөөсү Кыргызстанда. Балдары МРФ деп атат. Анан расторжение брака. Бракты кесип салса болот, чтобы атасынан бир зыяны келбейт. Бул эми зыян деп деле айтпайсың. Негизи бул балдардын пособиясын чыгарып албайт да. Биринчи жолу расторжение брака кылат. Экинчи жолу деген ошо самозанятый ачса болот. Бирок самозанятый ачканда госуслугасынын логин паролдору сөзсүз түрдө керек болот. Анан көпчүлүгү ошол госуслуга ачкан телефон номерлери деген сакташпайт экен. Ал 2023 жылдын ноябрь айынан баштап госуслуга СМС келип, же ошол СМСти вводить этмейинче кире албайсың. Ошон үчүн колдон келишинче телефон номерди жоготпошко аракет кылыңыздар. Чалыңыз эле госуслугасынан самозанятый ачып эле. Расчетный период. Салам алейкум. Разбираться, Азизбек. Суроого жооп берди азыр, анан кийин. Мен уруксат берем. Самозанятый ачып туруп эле ошо өзүңүздүн прожиточный минимумуңузду 2 муротто уруп, анан сиздин ошо самозанятый ачкан айыңыз расчетный периодко кире турган болсо, пособияга тапшырсаңыз боло берет. Ооба. Смотря еще где прописан. Эгер региондо боло турган болсо, 1 эле ай иштесе жетиштүү. Расчетный периодко 1 ай кирсе болду. 1 айда жок дегенде бир 40 000 рубль чек урасыз. Ошол чек менен кыздар чек урганды деле эгер кааласаңыздар прям более подробно айтып берем. Аны мамлекет өзү мисалы үчүн өзүңөр кылган жумуштарды кто эркектерге көбүрөөчө мисалы үчүн грузоперевозки, грузчикмин, же ушундай бир белить этем, красить этем, жандай ушундай бир жумуштарды өзүңөр эле ойлоп таап эле, же таксиде перевозка людей деп эле ушинтип жазып эле уруп туруп эле. Ошону легализация кылып туруп, налог төлөп туруп эле пособияга тапшырса боло берет.
Аны өзүңүздөрдүн эле оюңуздардан чыгарып элечи, любой эле профессияны алып. Дагы бир суроо экен. Кыргызстан паспорт менен официально трудовой договор менен иштейм, доход канча болуш керек дейт. Бул түшүнбөй калдык дейт. Кыргыздар ала албайт, белки первичный дей алабы булар, как за уход ребенка алат, кыргыздар. По уходу за ребенком Кыргызстанга только единственное пособие, которое положено Кыргызстан жарандарына, если официально иштей турган болсо, по уходу за ребенком алса болот. Кубатбек мырза, эгер аялы менен күйөөсүнүн ортосунда ЗАГСы боло турган болсо, аялы официально иштебесе, күйөөсү официально иштеген болсо, по уходу за ребенком күйөөсү да кетсе болот. Бирок 1,5 жашка чейин мурдагы закон боюнча күйөөсү кийин официально иштесе болбойт деп чыгарган эле. Азыр эми иштесе боло берет. Азыр дагы по уходу за ребенкомду күйөөнүн атына оформлять этип деле, бирок күйөө при этом официально иштесе деле боло берет. Аны бухгалтерияга сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Ипотекага экен. Это вопрос про ипотекага доход канча болуш керек дейт. Невыгодно азыр, ипотекага. Кыргызстандын жарандарына невыгодно болуп атат, бирок эми алгандар бар экен. 2-3 семья кошулуп, прям аябай муктаждык боло турган болсо алса болот. Анан официально хотя бы жок дегенде 3 ай иштеш керек. Официально жок дегенде 3 ай иштесе, этого достаточно. Кээ бир банктар 4 ай, мисалы үчүн Альфа банк 4 ай талап кылат, жок дегенде 4 ай иштеш керек. А так 3 ай официально иштесе, даже российский паспорттар деле азыр ошентип сурашып атат да. Күйөөсүз таксопаркта иштесе, таксопарк менен иштеген экен, азыр өзү самозанятый напрямую иштеп атат бир Яндекс менен. Доход, конечно, көп болот ал жерде. Ошол влиять эте билет на пособияга. Ооба, самозанятый дагы полностью доход көрүнүп калат, кыздар. Полностью доход көрүнүп калат. Мен даже самозанятыйды ачышып, бирок башка бирөөнүн атында карточканы прикладывать этип, акчаны башка бирөөнүн карточкага чыгарып кеткен учурда дагы мой налогтон сиздин жанагы СНИЛС менен ИННңиз ошол жака жазылган үчүн ал бүт көрүнүп калат. И самозанятый да жана грязный, чистый деп коет. Любой доход, общий доход болуп эсептелинет. Колдон келишинче самозанятый азыраак включать эткенге аракет кылыңыздар. Самозанятый менен иштегендер, бал бериште иштегендер, таксиде иштегендер отказ алышып атат. Кызым мектепке барыш керек, кантип беребиз, регистрациясы жок, кызымдын кандай документтери керек болот, Кыргызстан жараныбыз дейт. Кубатбек мырза, сиздин кызыңыз как раз, сиз ушул вопрос менен заниматься этиңизби? Ооба, мен кызым под Москвадамын, бирок без проблем эле немеден, как его, через госуслуги регистрация болдум, кезекке турдум. Андан кийин ошол кезеги как бы ошол азыр берип башташ керек, желательно. Регистрацияга турдуңуздар, чистый, обязательно сөзсүз түрдө. Меники чистый болду. Биринчи кызымды тапшырганда 3-4 жыл мурун тапшыргам, алла фальшивый менен тапшыргам болду. Кийинки былтыр бир кызым тапшырдым, аныкы уже вот биринчи класска барды, өзүнүн жашаган жерге через госуслуги официально. Сиз өзүңүз жашаган райондо регистрация кылдыңызбы же регистрацияны башка эле жактан болуп калдыбы? Өзүм жашаган райондо кылдым. Ошол Москвада дагы один из обязательных требований сөзсүз түрдө сиз бере турган школа, обслуживать эте турган райондогу үйлөрдөн регистрация турушуңуздар керек. Кыздар ушул жерде аябай бир түшүнүксүз немелер болот дагы. Мен кайнагамдын үйүндө прописан эмес, зарегистрированным, бирок поликлиника келсе мени прикрепление кылбай атат, же болбосо школага албай атат. Кыздар, ар бир поликлиниканын, ар бир школанын өзүнүн обслуживать эте турган ушу территориясы бар. Сиз эгерде по каким-то причинам башка жакта зарегистрирован болсоңуз, они имеют право вам отказать. Эгерде место болуп калып, возможность боло турган болсо, может быть, в порядке исключения алып калышы мүмкүн. А так по закону жок, албайт да. Ошон үчүн колдон келишинче өзүңөр жашап аткан домдон, ошол жерден мектеп бара турган мектептин алдынан, айланасынан регистрация кылсаңыздар жакшы. Азизбек, сизге кезек келди, сүйлөңүз. Суроңузду бериңиз. Ассаламу алейкум, жакшысыздарбы? Жакшы. Мен суроом, Чорносоктон кандай чыккан жолдор бар, ошонун кичине маалымат берип койсоңар. Бул дегенчи Мирлан Баке байланыштуу суроолор экен, юрист колдон келишинче. Анан кечээ кошула албай калдым. Кубатбек мырза өзүнө атын чет этип коет, эми суроондо жана чымчык сойсо да касап сойсун дегендей. Сиздин российский паспорт бар, атаңыз, апаңыз, келинчегиңиз, балаңыз жокпу? Келинчегим бар. Келинчегиңиз ЗАГС барбы? ЗАГС барбы ортомда? ЗАГС бар. Анда мен сизге азыр жазып коем личкаңызга, салам деп. Мага ответ жазып коюңуз, анан эфирден кийин чалышып байланыша алабыз,
Хорошо, ооба, ушу российский паспорт бар. Мен мисалы үчүн апам да черный списокко түшүп калганда өзүм МВДга письмо жазып, атам Россияда, кичинекей сестренкам бар болчу, ребенок дома остается без присмотра, так как папа вынужден работать деп апамды өзүм черный списоктон чыгарганга аракет кылгам. Чыккан, ооба. Оңойлуу болот. Оңойлуу болот. Воссоединение семьи деп деген не болот, ошону менен кылыңыздар, ооба. жол бар. Бат эле чыгарып беришет, аны кызат болбоңуз. Аделя, бериңиз сурооңузду. Аделя микрофон сурады эле, мен микрофонун жактым. Аделя молчит. Так, дагы бир бияктан суроо келип калды, ошого жооп берип коела. Менин суроомда, эгер мурда пропискада башка жерде туруп, кийин өзү үй алып пропискага койсо, пособие токтобойбу? Жооп берип коюңуздарчы. Куатбек мырза, биз пособие тапшырып атканда МОСРУдан, госуслугадан электронный подпись деген бар азырчы. Азыр бүт нерсе электронный болуп калган үчүн ошол жерде прям шашылбастан окусаңыздар, любые изменения, связанные с пропиской, составом семьи, со всеми документациями, вы должны как бы предупредить деген жер бар. Биз ошол жерде окуп туруп, ооба биз макулбуз, эгер любой бир өзгөртүү кире турган болсо, биз деген силерди предупреждать этебиз деп туруп, галочканы коюп, акырында подтверждение кылып туруп жөнөтөбүз да. Бул деген биз кол коюп бердик деген сөз да. Мындай бир жалпак тилге, кыргыз тили менен айтканда. Анан кийин пропискаңыз бир жерде прописанный болсоңуз, мисалы үчүн Московская областьта, сизге Московская областтын выплатасы түшүп атат да. Бир региондун экинчи регионго бюджети отдельно кыздар. Эгер Москванын ичинен деле все равно бир адрестен экинчи адреске неме боло турган болсоңуз, все равно надо предупреждать кыздар. Токтотуш керек. Ал билип калса, аны деген кайра төлөтүп алат. Колдон келишинче пропискадан чыгып кеткен күнү сразу ушу токтотуңуздар да, телефон чалып, анан башка жаңы прописанный жерден кайра баштан пособияга чыгарып баштаңыздар. Ал чыгып калат, анан убакыт сааты келгенде аны төлөтүп алат кыздар. Бул жаман нерсе. Иштетип койгондон кийин акчаны кайтарыш оор болот. Колдон келишинче ошол нерсени мындай кылбашка аракет кылыш керек. Мы все прекрасно знаем да, биздин арабызда ушундайлар бар. Куатбек мырза, мен даже сөз кыстырмай кылып айтып кетейин. Өздөрү Москвада прописан, Москвадан пособие алышат. Анан кийин продление келгенде өтө албай калышып, Московская областьтан временный регистрация жасатышып, Московская областьтан пособие алышат дагы. Москвадан дагы, областтан дагы пособие алышып жүрүшөт да. Эртең эле сиз продление келгенде, особенно Москвада, карточкаларга полностью кирип чыккан акчаларды текшерип атат кыздар. Кыргыздар ушу кылган, ушулар бүт кыргыздар да, биздикилерчи. Анан тиги карточкаларды эсептегенде деген сизге прочие поступления же болбосо балдардын пособиясы деп ошол жерде жазылып турат да. Ал көрүнүп калат. Бир убакыты саатына чейин эле болчу, бир все равно бир күн эмес, бир күн ошол нерсе билинет дагы, особенно Москваныкы. Ал карточкаларды бүт текшергенде, анан кайра ошол акчаларды төлөп бергенге туура келет. Кыздар, кыргыздар, особенно энелер, ошол жолго барбаңыздар. Эл менен иштешип, уже кандай гана ситуацияны көрбөй атабыз, прям көрүп кээде жүрөгүң ооруйт да. Ушунчалык биздин суроо бар экен, кечиресиң. Кыскараак жооп бер. Адамдар кезекке турушат, төртөө болуп жүрөт. Алтынай, сурооңузду бериңиз. Андан кийин Аделя эгер угуп аткан болсо сиз бересиз. Алтынай, сурооңузду бериңиз. Алтынай молчит. Ладно. Мен берсем болобу суроону? Бериңиз. Бая айтып койдуңар. Ошо микрофон алганыңардан кийин угуп туруңуздар. Экраным иштебей басылбай калды да. Басылбай калды. Хорошо. Мен мындай суроо да, мен Кыргызстандын гражданымын. Анан күйөөм Россиянын гражданы. Ортобузда 3 бала бар. Бирөөсү бул жакта төрөлгөн, бирок кызыл печать жок метрикасында. Анан 2 балам Кыргызстанда, бирок ортодо ЗАГС бар. Кыргызстанда төрөлгөн, ортодо ЗАГС бар. ЗАГС дагы бирок Кыргызстандан алганбыз. Анан балдарымды атасынын атына өткөрүп, бул жактан пособие турлайлы деп ойлодук эле. Ошого жол жобосун айтып кетсеңиз. Сиздердин деген вопросуңуздар опять-таки юристке неме кылыш керек болот. Караңыздар. Күйөөңүздөр кайсы убакта паспорт алган? Эгер на момент рождения детей күйөөңүз уже РФ боло турган болсо, анда аракет кылып кызыл печатьти басырсаңыз, это красный печать, это подтверждение о том, что уже ребенок является гражданином России, да? А эгерде балдарыңыз Кыргызстанда паспорту болуп жүргөн убакта алынган болсо,
как обычно, полноценная процедура. Кайра Россияга алып келип, миграционкаларды жаңылап, регистрация туруп, балдарыңызга поэтапно российский паспорт алып бересиздер. Анан кызыл печать жөнүндө ошо суроо келип калды, бастырыңыздар. Былтыр МВДда кереги жок деп МВДнын лично сотрудниктери мен өзүм барганда дагы айткан, кереги жок. Болду бул паспорт, кызыл печаттын эч кандай бир пайдасы деле жок депчи. А быйыл жаңы чыккан закон боюнча төзсүздүр. Даже пособиядан аткарып келип атат кыздар. Колуңуздардан келсе, красный печатьте бастырып коюңуздар. Границадан без подтверждения ошо кызыл печати жок чыгарбай атат. Загранпаспорт алышыңыздар шарт эмес, бирок красный печатьте бастырыңыздар.